Акыркы коңгуроо аземинен кийин бүтүрүүчүлөрдү тоого ташыган 48 автоунаа аныкталды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Аламөдүн районунда эркек киши мурунку аялын жана өгөй баласын кызганып сабап салган. Маалыматка ылайык 20 майда Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнө 1987 жылы туулган жаран, ал 1991 жылы туулган мурдагы күйөөсү жаранга карата чара көрүүнү суранып, алмаз абалында кызганычтын айынан аны жана өгөй уулу 2010 жылы туулган жаранды системалуу түрдө сабап кыйнап келген. Жаран учурда кармалган. Ага айып тагылып 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Керектүү бардык соттук, укуктук экспертизалар дайындалды. Аксыда сел жүрүп 64 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кече жааган жамгырдын кесепетинен Аксы районунун Кезарт айылында Кара Жыгач Кызыл Көл жолунда сел жүрүп, суу көпүрөдөн ашып, жол каттам жабылганын билдирди. Ошондой эле Кара Суу дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлгөн. Сел жүрүү кооптуулугу жаралгандыктан дарыяга жакын жайгашкан 64 үйдүн 250дөй жашоочусу туугандарынын үйүнө убактылуу көчүрүлгөн. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери атайын техника менен иштеп жатканы айтылды. Кара Суу айылында Бишкекте азык-түлүк дүкөнү толук күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирет. 26 майга караган түнү Арча Бешик конушунун Шералиев көчөсүндө жайгашкан дүкөндөн өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 көчүрмөн эсеп тартылып, саат таңкы 5:06 толук өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен Жыгач устунду калай менен жабылган, дүкөн толугу менен күйгөн. Өрттөн жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Акыркы коңгуроо аземинен кийин бүтүрүүчүлөрдү тоого ташыган 48 автоунаа аныкталды. Буга чейинки эскертүүлөргө карабастан акыркы коңгуроо аземинен кийин мектеп бүтүрүүчүлөрүн шаардан сырткары эс алуучу жайларга кортеж унаалары менен ташыган өлкө аймагында 48 унаа аныкталды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан маалымдашты. Алардын ичинен Бишкек шаарында 29 кортеждик жана 16 маршруттук унаалар, ал эми Нарын облусунда мектеп бүтүрүүчүлөрүн шаардан сырткары эс алуучу жайларга ташыган 3 унаа аныкталган. Бул унаалардын ичиндеги бүтүрүүчүлөрдүн баары аймактык милиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, ал эми унаалары андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Мектеп окуучулары бүгүн Гулянкиге шыққан, аны жас балдар өңшең, полициялар үлгере алмай жатыр, бәрін түсіріп, бәрін ұстап үлгере алмай жатыр. Көше толған міне жас балдардың машиналары. Енді өздерін емес қой, әкелер әперген, әкесінің дүниесімен тайраңдап жүр. Балдарыңызға сақ болыңыздар, ата-аналар, балаңды аясаң аяма дейді. Бермеңдер машиналарында. Бала керек болса егер. Керек болмаса онда білген істеп жүре беріңіз. Қанша бала маяқта тұр қараңдар, міне. Балдар ана класс астағы